Dostlar, mына бұл жақта ушул жигиттерди бир баса белгилеп бир интервью алып коелучу. Мына бұл жақта достар тааныштырып өтө турган болсок, ушу Ай қатысаңа баледет номер бір сөт үшкөчке. Келгиле, Илгиз, Берки, Алмаз, келгиле. Мына достар, бир сүйлөшүп коелу. Мына ушул кыскасы мындан башка дагы көп адамдар өтө бул турнирдин өтүшүнө салым кошту. Бирок мен келгенден бери, 2 айдан бери, 1 айдан бери дерлик ушул жигиттер менен сүйлөшүп, ушул жердеги иш-чаралар негизи бул жака өтүш боюнча дагы ушулардан маалымат алып, мындайча айтканда өтө мыкты аракетин көрсөтүштү. Жигиттер, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Аксакалдашып баштасак. Алмаз. Биринчиден Кейин Жалал облусунун федерациясынын жетекчиси бизге өткөрүп берген. Алмаз, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Ушул турнирдин өтүшү боюнча. Турнирдин өтүшү боюнча буга 1 жылдан бери даярдык өткөн. Асылбек, сага да рахмат. Буга чейин Талгат, Илгиз, Үселер болчу барыбыз кеңешип, баардыгыбыз ортодон баардык жамаатыбыз макул болуп, Илгизди шайлаганбыз. Баардык Жалал областынын жергеси болуп. Мен ушу Илгизди өткөрүп берген, бул Илгиз мага чейин ичи болчу. Мен баардык бул жерден ким жардам берсе баарына Алла ыраазы болсун. Аллах мекилине бактылуу болсун, ким жардам берсе. Мен бул айтып кете турган бул Мейкин Акимович Абдалиев, депутат жогорку кеңештин. Шайырбек Кыдыршаевич Ташиевке чоң рахмат. Губернаторга чоң рахмат. Эркин Байкеге чоң рахмат, зам губернатор. Баардыгына Алла ыраазы болсун. Эми калган сөздү кыскара кылып Илгизге өткөрүп берейин. Баракелде. Илгиз, биринчиден аргымак кут болсун. Кудай коюн алдына. Рахмат. Эми биягында баштай бер. Бул турнирдин Жалал Абад областында өтүп калышы. Бул турнирдин Жалал Абад областында өтүп калышына биринчиден себепкер негизинен Кыдыршаевич, Мейкин Акимович, ушул эки агабыздын аябай мээнети бар, салымдабы бар. Биз мынакей вицелерибиз Талгат, экинчи вице Марат аке болуп жогорку кеңешке кайрылганбыз. Жогорку кеңешке бир эмес, бир нече ирет кирдик. Кирип отуруп биз жогорку кеңештен өзүбүздүн Жалал Абад областынан шайланган агаларыбызды, депутат агаларыбызды овальный залда чогуу жыйын өткөрүп, ошол жерде өзүбүздүн оюбузду айтып, ушул турнирди өзүбүзгө өткөрөлү деген эмеди айтып, баарын түшүндүрүп планды бергенбиз. Ал агаларыбыз да биздин кайрылуубузду жок деген жок. Колдоп, до конца туруп бери деп Мейкин акебиз менен Шайырбек Кыдыршаевич агабызды айтсак болот да. Шайырбек Кыдыршаевич өзүнүн жеке эсебинен бул тайгазанды жазаттырып берди 500 000 сомго. Анын үстүнө бир аз коштум өзүбүздүн эмесинен. Андан кийин ипподромду мондай акыбалга алып келип берди, жакшынакай кылып кум төктүрүлдү. Эми бул ипподромду биз вообще соревнование өткөргөнгө 0 десекте болмок болчу да, биринчи келген акыбалын чогуу билесиздер, көргөнсүздөр. Ошол Кудайым буйрса мына өтө жогорку деңгээлде өттү деп эл айтып атат, биз эмес. Баарына Аллахым ыраазы болсун. Келген командалар, ошончо жети тубандан келген кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Ийгилик анда. Талгат. Сен дагы ушул бул жерде эми өзүң дагы айтып калдың. Мындайча айтканда өтө көп инилерибиз, агаларыбыз салым кошту деп, балким ошолордун аты айтылбай калдыбы же балким сен ушуларды өзүң толуктап кетесиң. Ассаламу алейкум. Ооба, бул жерде биз жапатырмага аракет кылдык. Берде бардыгыбыз биргеликте мына жогорку кеңештин депутаттары, Жалал Абад областынын губернатору баш болуп, Сузак районунун акимдери, бүт айыл өкмөттөргө чейин келип жардам беришти. Бул жердечи баарына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин жаштуу командабызга мына ат алып бергендер болду. Ошолордун бири мына Алмаз экем ортого чыгып аткан жекеме-жеке Береке деген ат алып берди. Ошондой эле Алабукадан Асылбай акебиз бизге 2 ат алып берди. Мына Илгиз досум өзү 1 ат кошту. Ошентип составда 4 ат жаңыланды. Буюрса дагы кайрылып кетебиз Жалал Абадтагы байкелерибизге. Мындан ары мына жаштык командасынын оюнун көрүштү. Бул жерге келип деңгээлин көрүштү, бардыгычы эл көрдү. Буюрса команданы күчтөп мындан аркы. Биздин максатыбыз ошол. Бул жогорку лигада мына ынтымак, достук
Сары Өзен сыяктуу командаларында жаштык командасын буюрса кошобуз. Жакын арада бир 2-3 жылдын арасында биз дагы ушу финалдарда ойнойбуз деп үмүттөнөбүз. Местный бул жердеги местный бийликтеги администрацияда отурган мынакей губернатор агабыз, акимибиз, айыл өкмөттөрүбүзгө жана ошондой эле бизге кол кагыш кылып келген бизнесмен агаларыбызга бирден атын атасак, бул жерде көп киши жардам кылды, көп киши салымын кошту. Баарына өзүмдүн атыман жана өзүмдүн жеке коллективим атынан терең ыраазычылык билдиребиз.